Текс кылып жаткан баягы жасалма жолдор менен химиялык бирдекелер менен оозун мындай чоңойтуп аткан аялдар маселеси. Урматтуу эже карындашым, ал кимге керек биринчиден? Экинчиден, ал менен кимге жагасыз? Үчүнчүдөн, ден соолук сизге керекпи же башкаларга көрүнүш керекпи? Ал 5 жыл 3 жылдан кийин кандай абалда болуп калат бул тексиңиз? Кылдыңыз мисалы үчүн ошол нерсени. Кимге пайда, кимге зыян? Аял киши табияттан сулуулугун сактаса, эркек киши негизи ошо табияттан сулууну жактырат. Күйөөңүздөн мындай жакындап келип чындап сурасаңыз, химиялык жол менен сулуу болсом жакшыбы сизге, же табияттанмы, өзүмдүн сулуулугум жагабы деп сурасаңыз? Бул деген жасанбай кой деген эмес. Керек учурда эскилер дагы жасаган, осмо койгон мисалы үчүн, табияттагы таза оттор менен башкалар менен жасанган. Мисалы үчүн карасаңыз, эркек киши азыркы учурда мына ушул заманда айтып койбосо болбойт. Аял киши жутса бир 20%, 10% краска жутат да. Ал эми эркек киши 70-80% жутат.